Урматтуу Догдугүл Шаршеевна, мен бул жакта. Баяндамаңыз абдан жакшы. Ошол эле учурда билим берүү тармагындагы кемчилдиктерди мойнуңузга алып атасыз да, бул абдан жакшы көрүнүш. Себеби кемчилдиктерди жоюуга аракет кыласыз. Анан эми кесиптик лицейлерди сөзсүз түрдө колдош керек, колдоо көрсөтүш керек, шарттар түзүп бериш керек. Анан бизде өзүңүз билесиз, бакалаврды бүтүп, биздин студенттер чет өлкөгө барып, магистратураны бүтүп келип атат да. Анан биздин мамлекетте магистратураны бүтүп келген студенттердин дипломун тааныбай жатыптыр да. Бул жол жобосун айтып койсоңуз, нактан сунуштама алабы, кандай ушул жол жобосу? Себеби биз чет өлкөгө мекендештер менен жолугушууга барганда ушул сурооду айтышты да. Негизинен магистратураны бүтүп келгендерге деле проблема жокко. Менин кызым деле чет өлкөдөн бүтүп келген, бирок иштеп атат. Бизде башка проблема докторантура менен эл аралык PhD'нин мындай деңгээлин аныктоо боюнча проблема бар, бирок бул маселени чечүү боюнча учурда иштер жүрүп жатат. Сизге кайрылгандан айтып жатам да, анан бизде Кадамжай районунда 3 мектептин атын өзгөртүү боюнча сунуш берилген. Белгилүү адамдардын атын ыйгаруу боюнчачы. Мен ал мектептерди айтпай эле коеюн. 3 мектеп ошол акимчилик өкүлчүлүккө сунуш кеткен, өкүлчүлүк сиздерге, министрликке. Ушул боюнча чечип берсеңиздер, эртерээк элдер кайрылып атат. Бизде атайын укуктук нормативдик чектөө бар экен. Ушул жобого ылайык ошол мектептердин атын өзгөртүүгө бир аз чектөөлөр бар да. Ошонун негизинде мындай чечкиндүү чечим кабыл алынбай турат. Мыйзам чегинде биз чече албайт экенбиз ушул маселени. Кантип чечсек болот анда? Аны кайрадан мыйзам актыларын, анан жобону өзгөртүш керек. А биз жобону милдеттүү түрдө аткарабыз да. Макул, бул боюнча да сунуштама беребиз. Андан тышкары бизде негизи эле Кызыл Кыя шаары, Кадамжай районунда бир топ авариялык абалдагы мектептер бар. Ошол эле учурда коридорлорду класс кылып, азыркы учурда окуучуларды окутуп жатат да. Биз сунуш бергенбиз бул боюнча. Госстройдун жетекчиси ушул боюнча да сиз кат жүзүндө маалымат берип койсоңуз, Кадамжай району жана Кызыл Кыя шаарында канча мектеп авариялык абалда МЧС заключениясы чыккан, эмки жылга титулный тизмеге киреби. Андан тышкары эми урматтуу президент Садыр Нуркожоевич баягы капсуласы салынып калган мектептерди бүтүргүлө деп тапшырма берген. Кызыл Кыя шаарында БАМ орто мектеби бир 30 жыл болду пайдаланууга курулганга. Азыркы учурда ошо бойдон турат да. Ушуну жазып алып, өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз. Жарайт. Андан тышкары жана баяндамаңыздарды айтып кеттиңиздер. Госстройдун жетекчиси айтты, комиссия түзүлгөн деп, баягы жаңы айылдарга мектеп куруу боюнча. Бизде Кадамжай районунда Орозбеков айыл өкмөтүндө өндүрүш деген айыл бар, жаңы айылда. Ошол өндүрүш айылынан окуучулар 15 километр, 16 километрден барып, окуна гимназиясына окуйт барыпчы. Ушул боюнчадан сиз жазып алсаңыз, өндүрүш айылы. Анан ошол өндүрүш айылына бир автобус койгонго мүмкүнчүлүк барбы, Догдугүл Шаршеевна? Окуучуларды ташып окутканга. Негизинен бул мыйзам боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюму автобус менен камсыз кылыш керек. Жана кичинекей карликовый же болбосо толук эмес мектептер. Жок, алар эми дотацияда турат, бир министрликке бир автобус алып берсеңиздер, сунуш берип да, эми мен азыр сүйлөп бүтөйүн, анан айтасыз. Сиздер деле сунуш берип койсоңуздар эчтеке болбойт. Автобус алып берсе, автобус бөлүнсө, ошол жерде жергиликтүү бийлик өзү камсыз кылат. Шоферун да табат, бензинин да камсыз кылат. Азыр эми мэрияда бир топ автобустарды, баягы жаңы автобустар келгенден кийин эски автобустарды жокко чыгарыштык. Ошол автобустардан деле сунуш берип алганга мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле да. Сунуш берип көрсөңүздөр болобу? Сунушту губернаторго кат жөнөтөбүз ошо камсыз кылуу боюнча. Алардын милдети жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын. Макул, рахмат анда.